Парижде 26 июльда жайкы Олимпиада ойындары башталат. Ага кыргызстандык спортчулардын кийип бара турган формасы коомчулукта кызуу талкууга түштү. Т-медиа параддык формага 361 белгиси эмнеге коюлганын, Кыргызстан кантип бул компания менен кызматташып калганын жана параддык форма менен спорттук форманын айырмасын түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Башында эле түшүндүрөлү. Бул Кыргыз курамасынын параддык формасы. Аны спортчулар Олимпиаданын ачылуу жана жабылуу аземдерине кийишет. Бул болсо спорттук форма. Ал мелдешке катышуу, машыгуу учурунда кийилет. Курама команданын ушул параддык формасын кыргыз дизайнерлери даярдаган. Ал мамлекеттик туунун түсүндө тигилип, бир комплектиси 36 000 сом турат. Анын ичинде кофта, кыздарга юбка, балдарга шым, күрмө жана бут кийими бар. Форманы кыргыздар тиксе, эмнеге кытайлык компаниянын эн белгиси жүрөт? Бул формадагы 361 жазуусу кытайлык компаниянын эн белгиси. Дене тарбия жана спорт департаментинин директорунун орун басары Самат Токтоналиев Кыргызстан бул компания менен 2022 жылы келишим түзгөнүн айтат. Анда компания өлкөгө 2022 жылдагы Азия жабык имараттагы оюндарына, 2023 жылдагы Азия оюндарына, Олимпиадалык оюндарга жалпы 600 спорттук форманы акысыз бермек болгон. Ал үчүн Кыргызстан параддык формасына бул компаниянын эн белгисин коюуга милдеттенме алган. 22 жылы жабык имараттарда Азия оюндары болмок эле, бирок ал тилекке каршы жылып кетти. 23 жылы болот деп, 23 жылда болбой калып, кайра 24кө жылды да. Бирок 23 жылы болгон Азия оюндарына толугу менен 200дөн ашык форма алганбыз балдарыбызга. Олимпиада оюндарына дагы алып атабыз. Токтоналиев быйыл параддык форманы ата мекендик Модный дом компаниясынын эле кыргыз дизайнерлери иштеп чыгып, тегип бергенин билдирди. Бирок келишим бар болгон үчүн кытайлык компанияны да көрсөтүшкөн. Дизайнын өзүбүз аныктап, анан ошо кытайлык фирмага берип, ошо биздин дизайн менен тиктирели деген ой бар болчу. Тилекке каршы үлгүрбөй калдык. Себеп дегенде биз биринчи жолу декабрда, былтыр ноябрь-декабрда биринчи жолу ошо конкурс объявлять эткенбиз, ага эч ким катышпай койду дизайн боюнча. Андан кийин январда конкурс объявлять эттик, бир эки жолу ошо конкурс объявлять эткенбиз, эч ким катышпады. Болгону 3 дизайнер катышып берди. Уюштуруу комитетинде каралып, ошо 3 форманын бирөө тандалган, бул ушу азыркы Модный дом деген тандалып, ошонун формасы жактырылып, анан ошол форма тигилди. Келишимдин шартына ылайык ошол параддык формада да 361 туруш керек эле, аны койдук. Себеп дегенде андай болбосо биз келишимди шарттарын аткарбаган болуп, анда Кытай тарапка биз көптөгөн штраф төлөшүбүз керек болуп калат. Жана 600 форманын акчасын толук төлөп беришибиз керек. 361 International Limited компаниясы Кытайда 2003 жылы негизделген. Ал спорттук кийимдерди жана бут кийим өндүрүп таанылган брендтердин бири. Алардын сайтында компания Кытайдагы спорттук оюндарга, анын ичинде Азия оюндарына да өнөктөш болуп келери тууралуу маалыматтар бар. Кыргыз курама командасынын бул жолку параддык формасы айрымдардын сынына калса, кээ бирлер аны ашыкча жасалгасы жоктугу үчүн мактап жатат. Ал эми бийлик бул дизайнды тандап алууга атайын конкурс өткөрүлдү дегени менен айрым дизайнерлер эч кандай ачык сынак болбогонун айтууда. 2021 жылы Токиодо өткөн Олимпиадага кийилүүчү формадагы коомчулуктун сынына калган эле. Аны Дилбар мода үйү ар бир комплектисин 95 000 сомго баалап тигип берген. Жыйынтыктап айтсак, Кыргыз курамасынын Олимпиададагы кийген параддык формасы Кыргызстанда тигилип, дизайны жасалган. Кытайлык компаниянын эн белгиси келишим бар болгон үчүн гана коюлган. Жайкы Олимпиада оюндары 26 июлдан 17 августка чейин Парижде өтөт. Мелдешке Кыргызстандан Акжол Махмудовдун башчылыгында 14 спортчу катышканы турат. Биз спортчуларга ийгилик каалайбыз.